Бул жерде кыргыздын байыртадан келе жаткан даамдары коюлган. Ал убакта азыркыдай заманбап техника, ыңгайлуу шарттар болбогонуна карабай, ата-бабаларыбыз сактоонун өзгөчө ыкмаларын колдонушуп, эч кандай химиялык кошулмасыз, калорияга бай тамактарды жасап келишкен. Колдонулбай, бир жарым кылым колдонулбай келет, бирок мындан мурунку бир кылымга чейин 13, 14, 15, 16, 17 жылдарга чейин колдонулуп, кадимки кыргыздар ушул тамак менен тамактанышкан. Анткени себеби деген бизде муздаткыч жок болгондуктан озолондун уругу себилип, сүрсүтүлүп кургатылганда бузулуп кетпеген. Ошентип деген жазга чейин сактап, жазында ушул тамактарды жешкен да. Кыргызда унутулуп кеткен тамактарды бүгүн жасап келдик. Биринчи тамагым келдемиян. Бул тамактар жылкынын этинен, уйдун этинен, топостун этинен жасатылат. Сүртүтүлүп, озолондун уругу себилген чөп менен кургатылып, сүрсүтүлөт. Андан кийин анан ушундай тамак кадимкидей эле шорпа кылып бышырып, майдалап, туурап, үстүнө деген түшүк коюлуп келдеңиян деген тамагыбыз. Эски нарын, ак дөбө, кыймажан тамактарын кааласаңыздар шорпо менен ичүүгө да болот. Кыргыз элинин өзгөчө даамдарынын бири бул чөкмө деп аталат. Чөкмө азыгын адегенде казанга буудайды жакшылап кууруп алып, андан соң сары майга 4 саатка чейин чөктүрүп, жакшылап сиңиргенден кийин азык катары башкаларга тартуулашкан. Тамакка табитиңиз тартпай жаткан мезгилде апаларыбыз дан жана сүт азыктары менен даярдалган тамактардын түрүн жасашкан. Ал бир четинен табитиңизди ачса, экинчиден организмдин тазалануусуна жардам берет. Бул тамактын атын кордо деп коюптур. Кордо. Буну жөнөкөй эле күрүчтү жарылганча сууга бышырып, анан кийин бышыргандан кийин анан сүзмө же айран кошкон. Кошуп анан кийин жанагы адамдар ичине сууктап, састымоолоп калган учурда ушундай кордо тамакты ичиришкенде аппетити жок кезде аппетити ачылып, ушундай жакшы эме берген да. Менин колумдагы нан сызык нан деп айтылат. Бул ата-бабабыз малдын ич майын сызгырып, ошону сызык кылышкан. Ал сызыкты жөн ыргытып ийбей, анын дагы аябай даамдуу организмге керек экенин түшүнүп, ушу нанды мореки кадимкидей нанга жуулган камырга бышыраарда ошо сызыктын бетине шыбап, анан ушуну бышырган. Морек сызык нан деп айтылат. Бул болсо эң күчтүү себеби деген малдын майына бышырылып сызык нан берилген, бул адам ток кармайт. Жана ал кезде ата-бабаларыбыз деген көп тияк бияка кеткенде ушу нандарды салып алып, курсагын ток жүргөн, ачкан эмес.